мисалы мен эрте турам. Мен саат 5-те турам. Эрте турганда эң мындай мээ таза, анан айланадагы тынч, ошол убакта жакшы идеялар келет. Эрте туруп сөзсүз түрдө зарядка кылып жүгүрүш керек, муздак сууга жуунуш керек. Ошон жуунуп, муздак сууга жуунуп зарядка кылганда күндө ошондой адат болсо, оорубайсыңар, таптакыр оорубайсыңар да. Анан мындай тамакты жакшы жеш керек, мындай убагында көп эмес, туура тамактаныш керек. Туура тамактанып, ошол энергия бере турган тамактарды жеш керек. Көп жебеш керек тамакты. Анан бул адат, анан эртемен ушул кичине китеп окуш керек сөзсүз түрдө. Күндө жок дегенде 1 саат бирдеке окушуңар керек да, китеп же статьяларды окуп. Интернетте көп отурбаш керек. Интернет мисалы бул жана сиздин мээңерге мусор салгандай боло берет да. Ар кайсы нерсенин баарын чытай берсеңер, мисалы ар кайсы жаман тамактарды деле жесеңер ооруп каласыңар. Мээңерге деле ошондой ар кайсы нерсени тыштай берсеңер да, мээңер дагы баш айланып калат. Ошон үчүн мындай концентрация кылып, бир нерсени ойлоп, ошо кандай максаттарды коюп атасыңар күндө, ошого кандай жетем, эртең эмне кылам, бир күн эмне кылам, бир айдан кийин эмне кылам деп ошентип ойлонуп, ошонун тегерегинде мисалы иштешиңер керек. Өзүңөрдү өзүңөр издегиле, изденгиле, эч качан мындай колуңарды ылдый чүрбөгүлө, сыртка чыккыла, дүйнөнү көргүлө, бир жерге отурбай, мындай өскүлө да, окугула, ошол.